Саламатсыңарбы балдар? Мен Куттубек кызы Айзат. Ивановка номер 4 башталгыч жалпы билим берүү мектебинин 4-Б классынын класс жетекчисимин. Балдар, бүгүнкү өтө турган сабагыбыз класстык саат. Сабакты баштаар алдында бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап алалы. Даярсыңарбы анда? Кеттик. Kanat bolup kagılıp kıyal uçat жаңырып кыймыл менен кеп курган кыргызыма жаңылып дүйнө бийим билебиз бирин калбай барың мына мен тек мына мен тек мына мен теби мына мен тек мына мен тек мына мен тек мына мен теби мына мен тек мына мен тек мына мен тек Gangnam Style. Ayıkma sözlü bilbeymin артында тур бир деймин атка минген өңдөнүп Gangnam Style'ды бийлеймин мына мен тек мына мен тек мына мен теби мына мен тек Ой азаматтар, анда бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Балдар, өткөн сабакта биз үй бүлө деген эмне? Үй бүлө мүчөлөрүнө кимдер кирет? Үй бүлө мүчөлөрүнө кандай мамиле жасообуз керек? Сенин үйдө ордуң кандай? Деген темаларда баарлашканбыз. Анда бүгүн өтө турган темабыз мен ташташым керек болгон адаттар. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты адат жөнүндө жалпы маалыматты аласыңар. Кайсы адат жакшы, кайсынысы жаман экендигин билесиңер. Жаман адаттар менен жакшы адаттарды көрө билүүнү жана айырмалоону үйрөнөсүңөр. Жаман адаттан айрылып, жакшы адаттар менен достошууга калыптанасыңар. Окуучулар адат жөнүндө жалпы маалымат алышса, кайсы адат жакшы, кайсынысы жаман экендигин билишсе, жаман адаттар менен жакшы адаттарды көрө билүүнү жана айырмалоону үйрөнүшсө, жаман адаттан айрылып, жакшы адаттар менен достошууга калыптанса, бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын максатына жеткен болобуз. Анда сабагыбызды баштайлы. Балдар, силер доскадан эмнени көрүп турасыңар? Бүгүнкү сабагыбыз кулпулануу. Аны ачкыч менен ачып алышыбыз керек. А, Д, Т. Не болду? Адат болду. Ой азаматсыңар. Анда бүгүн адат деген эмне? Азыр ошол жөнүндө сүйлөшөлү. Адат дайыма кайталанып туруучу иштин түрү. Аткарууда улам автоматташып жана талапка айланып кеткен иш-аракет. Мына ушул жагынан ал машыгуудан жана билгичтиктен айырмаланып турат. Адат жакшы жана жаман адат болуп экиге бөлүнөт. Мисалы, чылым чегүү, какырынып түкүрүүнү, сабакка кечигип баруу бул терс адатка кирет. Ал оң адаттар спорттук көнүгүүлөр, тазалык көндүмдөр, жүрүм-турум эрежелерин сактоо көндүмдөрү оң адаттар болуп эсептелет. Оң адаттар жекече жана коомдук турмушта адамдын жашоосун жеңилдетет. Кыргызда кеп бар го, үйрөнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы. Адат адатты чакырат, жакшы адат жакшы адатты чакырат, жаман адат жаман адаттарды үгүттөйт. Балдар, силердин кандай адаттарыңар бар? Азыр доскада турган адаттар туурабы? Кана оюңарды айткылачы. Ооба балдар, биринчи жана экинчи сүрөттөгүлөр бул жаман адаттар. Кыздардын чачын жулганга болбойт, дары-дармектерди уруксатсыз алганга дагы болбойт. Ал эми 3 жана 4 сүрөттөгүлөр бул туура, ата-энесине жардам бериш керек, өсүмдүктөргө суу куюп туруш керек убагында. Буларды жакшы адат десек болот, Балдар, азыр мен силерге суроо берейинчи. Силердин кандай адаттарыңар бар? Ошол адаттарды азыр мен силерге кагаз берем, жазып чыккыла. Ой азаматтар, өзүнүн кемчилигин билип жазганыңар бул абдан чоң жетишкендик. Анда адаттарыңарды окуйун. Колумду жуубайм, эшикке көп ойнойм. Сабакка кечигип келем. Сүйлөсөм, кекештене берем. Сабак окугум келбейт. Көп сүйлөйм. Тырмагымды тиштейм. Балдар,
Булардын баардыгы жаман адаттар. Эми ушул жаман адаттарды кантип силерден жок кылганга болот? Бул жаман адаттарды таштаса болобу? Албетте болот. Ой, балдар, бизге кат келип калды. Ачып көрөлүбү? Балким шашылыш билдирүүдүр. Анда конт коюу кыла. Салам кат. Саламатсыздарбы 4-Б класс жана Айзат эжей. Менин атым Марат. Мен 11 жаштамын. Мен алыскы аймактан сиздерге жазып жатам. Өзүмдүн таштай албай жүргөн адаттарым бар. Ошол адаттан кантип арылсам болот? Силерден кеңеш күтөм. Мисалы, дайыма кеч турам. Сабак окуганга жетишпейм. Мектепке кечигип барам. Досторум болсо жок. Мен буларды аткарбайын десем деле болбой жатат. Силерден жардам сурайм. Марат, дейт балдар. Балдар, Маратта жаман адаттар көп экени, ал ошол жаман адаттарынан айрылгысы келип атыптыр. Биз ага жардам беришибиз керек. Марат эмне кылганда жаман адаттарынан айрылат? Саламатсыңбы, Марат? Менин атым Минаят. Биз сенин суроолоруңа жооп берейин деп жатабыз. Биринчиден, сен убакытты туура пайдаланышың керек. Ата-энеңе жардам берип, жакшы окуп, эшикке чыгып, досторуң менен ойношуң керек. Ошенткенде сенин жаман адаттарың сенден бат эле өзү чыгып кетет. Саламатта кал. Туура, Инаят туура айтат. Маратка ошентип катты жөнөтүп коелу, балким ал дагы жаман адаттарынан айрылып калат. Демек балдар, силерде дагы жаман адаттар болсо, эң биринчи жаман адаттарды ташташ үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Убакытты туура пайдаланышыбыз керек экен. Убакытты туура пайдалансак, баардык жаман адаттар бизден бат эле чыгып кетет. Ал үчүн балдар, биз бүгүн анкета түзүп алалы. Эң биринчи балдар, убакытты туура пайдалануу керек. Андан кийин эрте тур. Андан кийин дос күтү. Сабакка кечикпе. Ууру болбо. Ата-эненин тилин ал. Ден соолукка зыяндуу нерселерди кылба. Мына ушул адаттарды биз өзүбүзгө дос кылып алсак, бизден жаман адаттар өзү эле кетип калат экен. Демек балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктасак. Бүгүнкү сабакта биз адат жөнүндө жалпы маалымат алдыңар. Кайсы адат жакшы, кайсынысы жаман экенин билдиңер. Жаман адаттар менен жакшы адаттарды көрө билүүнү жана айырмалоону үйрөндүңөр. Жаман адаттан айрылып, жакшы адаттар менен достошууга калыптандыңар. Демек, бүгүн биз сабагыбыздын максатына жеттик. Балдар, силерге бүгүнкү сабак жактыбы? Анда бармагыңарды көрсөтүп койгочу. Ой, азаматтар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз жыйынтыктады. Саламатта калгыла балдар. Кийинки сабакка чейин.